Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктиргенин айтты. Президент Садыр Жапаров 18 февралда Facebook'тагы баракчасына билдирүү жазып, мурдагы президенттердин башын бириктиргенин айтты. Президенттин толук билдирүүсүн сиздерге сунуштайбыз. Өлкөнүн келечеги деп көкүрөктү эзген кыял ишке ашты. Эл жерибиздин түбөлүк ынтымагы үчүн мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго олтургуздум. Азыркы ааламдашуу маалында ички стабилдүүлүккө, улуттук ынтымакка умтулган өлкөлөр гана өнүгүү жолуна түшүп, кубаттуу мамлекеттерге айланган учур. Учурунда улуу дөөлөттөрдү жараткан, Евразия мейкиндигин ээлеп жаткан байыркы кыргыз эли азыр кандай абалда? Ынтымактын жоктугун, бийлик талаш майданынан илгерки империябызды жоготуп, Орто Азиянын бир кычыгында калып бараткандайбыз. Ооба, көз карандысыз өлкө деп жар салганыбыз менен өнүгүү жолубуз эмне кечеңдеп келет? Мындай соолдорду кое берсек, биринин артынан бири суроо жарала берчүдөй. Азыр бизде түндүк түштүк болуп, жети дуан өз-өзүнчө бөлүнүп, ар кимиси өз көмөчүнө гүл тарта бергени аз келгенсип, улам бир президенттин жактоочулары болуп, калдайган кыргыз калкы жетиге бөлүнүп турган учур, тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевачы, Жээнбековчи, Дакансачы жана башкачылар дегенди жоюп, баарынын башын бириктирүү менен лидерлерди бириктирмейин тарапташтар бирикпейт, жамы кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлогонубуз туура. Боюбузга сиңип бараткандай мындай арсыз сапаттарды ары калчап, бери калчап олтуруп, ошол башында эл шайлаган, аягы кейиштүү бүткөн президенттердин башын бириктирсем, балким бир муштумга түйүлгөн ынтымактуу журт болот белек деген ой көптөн бери көкүрөгүмдү эзип келе жатат. Акыркы түбү элибиздин султан сөөгүн кордобойт деген таасын кеби бар эмеспи? Көөдөнгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Уй мүйүз тарта олтура улут келечек үчүн мурдагы журт башчылары өткөндөрүн сууга салышып, бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Албетте, биринин артынан бири келген мурдакы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү. Кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым, ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары жалпы жети дуан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап бир дем менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алешемдиктер кетип, арты кайгылуу окуялар менен коштолуп кан төгүүлөр да болуп кетти. Акаев учурундагы Аксы окуясы, Бакиевдин учурундагы Апрель окуясы, Убактылуу өкмөт учурундагы Июнь каргашасы, Жээнбеков учурундагы Октябрь окуясы, андагы Үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нааразычылыктарын сезип турам. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калайык журт. Ата-бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жоосуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу улут салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп алга сапарыбызды улайлы. Эгемендигибизди, көз карандысыздыгыбызды бекемдейли. Өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен гектерди, нааразы кептерди, таарыныч кусаматтардын баарын сууга салалы. Ар бир кыргызстандык бириккиле, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыктарыбызды ойлобостон Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлонолу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгым да, жеке кусаматым да жок. Милдеттүү дагы эмесмин. Муну да баса белгилеп айтып коюм керек деп жазган өз Facebook баракчасына президент Садыр Жапаров. Assalamu alaikum bir tуугандар, мекендештер. Биз экинчи турга старт бергенбиз туугандар. Кудай кааласа оюнубуз уланып атат. Көптөгөн суроолор боюнча биз кичине билеттин санды кыскарттык, өзгөрттүк туугандар. Азыркы моментте 300 билетти кыскарттык. Общий билет 2100 болот. Билеттин баасы 500 рубль болот туугандар. Биздин оюнда ушу эки матис Ланос
Зор машина туугандар, бул Черный акула деп коеюн, Черный акула деп койдум. 2010 объем 1.5'te чөтке машина тууган. Бул Матизөз 2011, бул үчүнчүбүз 2007 туугандар. Анан бул 3 Матизден чектелбестен 110 конвертте 1000 рубльден акчалай призлерибиз бар тууган. Анан 4 iPhone телефон, 3 iPhone 11, 4-сү iPhone 13. Буну адаттагыдай ким көп билет алган утат дагы. Оюнга до конца билетиңиздер кача берет туугандар. Азыркы учурда 950 билет сатылды туугандар. Экрандагы номерге Сбербанк уланган, чекти жөнөтүп билет ала бересиздер туугандар. Шашылыңыздар, жакын арада Кудай кааласа финалды белгилейбиз. Баарыңыздарга урмат туугандар. Үч күндөн бери жатабыз. Эрке-Чытамдагы Тоң-Мурун ашуусунда жүздөй айдоочу калып кетти. Ош-Сары-Таш Эрке-Чытам жолунун Тоң-Мурун ашуусунда жүздөй жүк ташуучу унаанын айдоочусу калып кетти. Алар 3 күндөн бери жатканын, жол тазалаганы эч ким барбаганын айтып, Спутник Кыргызстан агенттигине кайрылышкан. Айдоочулардын айтымында аталган трассанын 222-230 чакырымында кар күткүсү пайда болуп, жолду жаап калган. Кар көкүрөктөн бүгүн 3-күн болуп жатат, же техникадан же башкадан кабар жок. Жей турган азыктарыбыз дагы түгөнгөндүктөн жөө Эрке-Чытам тарапка түшүп келе жатабыз. Өзгөчө кырдаал министрлиги кайда жүрөт? Адамдар өлүп калса эмне болот? Биздин 2-3 чакырым ары жагыбызда дагы 5-6 адам калган. Алардан башка да адамдар болушу мүмкүн. Алар эмне болот эми суукта? Жолду эртерээк ачып кабар алышыбыз керек дешти айдоочулар. Буга чейин Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 17 февралда Ош-Сары-Таш Эрке-Чытам жолунун 201-220 чакырымдарында кар көчкү түшүп тазаланганын билдирген. Таластагы Боо Терек айылына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 17 февралда Талас облусунун Бакаята районунун Боо Терек айылында жааган кар эрип 17 үйдү суу каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Суу каптоо коркунучу сакталып тургандыгына байланыштуу 17 февралда Бакаята районунун Боо Терек айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди деп билдирди өзгөчө кырдаал министрлигинен. Маалыматта ошондой эле Ынтымак айылынын тоо этегинде эриген кардын суусу 3 турак жайдын короосун каптап кеткени айтылган. Учурда жеринде өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучулары иштеп жаткандыгы кошумчаланды. 1 марттан тартып ККМдин эски модельдерин колдонууга тыюу салынат. Салык кызматы 2023 жылдын 1 мартынан тарта контролдук кассалык машиналары фискалдык модул менен иштеши керектигин эскертет. Үстүбүздөгү жылдын 28 февралында фискалдык модул менен иштөө функциясы жок ККМди колдонуу мөөнөтү аяктайт. Буга чейин ККМдин жаңы моделдерине өтүү мөөнөтү 1 мартка чейин узартылган болчу. Бул ишкерлерге көмөк көрсөтүү максатында жасалган. 2023 жылдын 1 мартынан тартып бардык ККМ фискалдык модул менен иштеши керек. Ал эми белгиленген техникалык талаптарга жооп бербегендер эски үлгүлөр мажбурлоо тартибинде өчүрүлөт деп жазылат маалыматта. ККМ колдонуудан чыгарылса, кассалык чек берүү аркылуу калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берилбейт. Бул кийин административдик жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн. Салык кызматы соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жана ККМди колдонууга милдеттүү болгон ишкерлерди көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин колдонуудагы ККМди модернизациялоого же жаңылоого чакырат. Бул үчүн операторлордун тейлөө борборлоруна жана техникалык тейлөө борборлоруна кайрылуу зарыл. Адатта мөөнөттүн акыркы күндөрү бардык тейлөө борборлорунда жана техникалык тейлөө борборлорунда көптөгөн кезек күтүүлөр түзүлөт. Кезек күтүүгө убактыңызды коротпоңуз. Операторуңузга же тейлөө техникалык борборуна азыр кайрылыңыз деп эскертет салык кызматы.